Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда учур маселеси программасы. Өзүңүздөр билесиздер, учур маселесинде дегеле элдин социалдык көйгөйүнө басым жасалган, чиеленишкен көйгөйлүү маселелерди талкуулап келебиз. Бул бүгүнкү темабыз дагы ошол шаардан өтө алыс эмес, Сокулук районунун Жаңы айыл өкмөтүндөгү жер маселесине жана аны документтештирүү маселесине байланыштуу 300дөн ашуун калктуу ошол Жаңы айыл өкмөтүндө жашаган 300дөн ашуун калктуу конуштун элдин атынан келген арыздын негизиндеги чиеленишкен көйгөйлүү маселени талкуулайлы деп турабыз. Бизге бүгүн студиябызга Сокулук районунун акимиятынан чакырганбыз, келбей калды. Эмне келгенин түшүнгөн жокпуз. Сокулук райондук каттоо кызматынын башкы катчысы Улан Табалдиев, Жаңы айыл өкмөтүнүн башчысы Бердибек Беделов, Жаңы айылынын тургуну Талайкан Бекматованы студиябызга чакырганбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар? Кош келипсиздер. Ошол талаш тартыштуу маселени Талайкан эже сизден уксак алгача. Эмне маселе болуп атат? Ушул Жаңы айылынын тургундары 320дан ашуун деп атабыз. 1400дөн ашуун калк жашайт экен ал жерде. Эмне жерге байланыштуу эмне маселе, документиңер чыкпай атабы, кандай болуп атат, ушуну айтып бериңизчи. Түшүнүктүү кылып туруп. Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Жаңы айылынын тургундары биз жакта чолпон конушу деп коет. Чолпон конушунда Бөөк чолпондун филиалы Бөөк деген бут кийим тигүүчү фабрика бар болчу. Ошол фабриканын салынган үйлөрүндө жашоочулар арызданып жатабыз. Арызданганыбыздын себеби фабрикада иштеп, ошо фабриканын үйлөрүн алганбыз. Ошол үйлөрдө жашаган калктын үстүнөн азыркы директордун аялы Сейдакматова Алтын деген ошо жердин бардыгын тапосъемка кылып, Гепроземден уруксат алып тапосъемка кылып, анан дагы ошого госакты алдыбы алган жокпу, ошо белгисиз болуп атат. Аны биз азыр сөз учурунда кадастрдан келген өкүлгө беребиз. Анан биз ошого каршы чыгып, эмне үчүн 37-36 жылдардан берки жашап келаткан элдин үстүнөн топосъемка кылып, жерди менчиктештирип, элди мындай тополоңго салды да, кыскасы кыргызча айтканда, элдин баарын удургутуп атат. Ал жерге мындайча айтканда Сейдакматованын акысы деле жок. Ал жакка тийишпей деле башка өзүнүн ишин кыла берсе болот эле. Мен биринчиден айтарым, фабрика жок. Фабрика жоюлуп кеткен. 97-98 жылдарда жоюлуп, фабрика сатылып, самандай сапырылып, түөрдү менен жок. Анан ал фабрикабыздын директору Дүйшөнкулов Тургунбек ушул убакта инсульт алып коляскада отурат. Анан анын азыркы экинчи аялы, мындайча айтканда, фабрика таланып тонолуп жок болгондон кийин келип эле, мен ген директормун, директордун уруксаты менен ошонун доверенность берген, ошонун уруксаты менен ген директормун деп ошо өзүнүн билген ишин жүргүзүп атат. Кайсыл фабрикага ген директор? Ушул суроону берейин десем, бүгүн жок, келген жок. Абада асылып турган асман менен жердин ортосунда фабрикага директорбу? Ал жерде фабрика иштеп, жумушчу орун менен камсыз кылса, мамлекетке налог төлөсө, биз макул болот болчубуз. Анан эшиктен келип төрменики дегенге биз эл макул эмеспиз. Фабрикада иштеген лезгиндер ошонун ичинде мен деле бармын. Биз акционерный общество дейт, биз акциябызды тапшырганбыз директорго. Акциябызды тапшырдык, ошол эле үйлөрдү акчага сатып алганбыз. Мисалы үчүн мен ошол жерде бухгалтер болуп иштеп жүрүп, өзүм квартплат кармайт элем. Мен жашаган үйүм 47-жылкы салынган үй. Ошол үйдүн баасы ошондо приватташтырган болгонумда 1 сом 70 тиын турган. Мен ошону приватташтырайын деген убакта директор кандайдыр бир башка себептер менен ортодо жок болуп кетип, ошол мен оюм ишке ашпай, анан кийин баласы Нурзат Дүйшөнкулов, анан дагы бир киши эсимде жок, ошо тайкесиби же туугандарыбы ошол экөө келип, элдердин бардыгына жерди сатканда биз нак акчага сатып алганбыз. Менде ошо купили-продажа договору бар, үйдүн тех паспорту бар, айыл өкмөттөн алынган домовойум бар. Кызыл китеп жок. Кызыл китебим бакат жок. Бирок баарыныкы эле ошондойбу? Баарыныкы андай эмес. 60% элдин кызыл китеби бар алынган. Буга айыл өкмөткө келип справка алабыз, айыл өкмөткө кайрылабыз, бир нерсе болсо сууну айыл өкмөткө төгөбүз.
ушинтип эле ызылдап жүрөбүз. Буга чейин биз бияка кайрылганга чейин вода башнябыз бар эле. Ошо вода башнянда менчиктештирип госакты алып алган экен, элдер ызылдап жүрүп, мынакей Бердибек Бекмаматович күбө өз кошулуп баарыбыз Сокулга чейин барып өткөрүп алдык айыл өкмөтүнө. Айыл өкмөтүнүн менчигине өттү. Эми ушу тынч жашап аткан элди тынч эле койсо болот эле. Мунун максаты ар бир топосъемка кылган себеби жашаган үйлөрдү, илгерки үйлөрдү, эми баягы Союздун убагында тартылып калган үйлөрдүн 1-2 сотуктан ашыкча жерлери бар. Мунун эңсеген ошо ашыкча жерлерди 1 сотук болсо дагы өзүнүн айтымына караганда $1000 сатам, аласыңар. Өздөрүнө кайра предлагать этет экен да, ошо жерлерди ченеп алып. Анан эмнеге антет? Антишке акысы жок эле биринчиден. Анан элдерди тынч коюш керек эле да, карапайым элди. Тынч коюш керек эле. Эмнеге эле мынча асылып атат билбейм. Анан буга чейин азыр госактысы барбы ошол Желмачевди 217 контурга, ошого кадастрдан келген өкүл жооп берсинчи. Жооп берип коюңуз. Саламатсыздарбы? Бул 217 контур бул өзү 43 гектар өтөт. Ал эми бул жерде эски мурун эле токташып калган жер үйлөр болчу. Азыр эле эл жашап атат мурун эле. Бирок бул жерде Кыргыз СССР эл депутаттарынын Сокулук райондук калк советтин аткаруу комитетинин чечими негизинде 26 декабрь 20 январдагы 88-жылдагы чечим негизинде Бөбөккө ошо Бөбөккө ФПО деп коет, ошондой ФПО филиал деп айтылат да, ошо кесиги Фрунзенское предприятие обувной объединение. Азыркы правоприемник Бөбөктө ошо 68 гектар бекитилген. Демек ошол калк жашаган 13та кирип калган. Ооба, ошол жерде производство каралуу жерлерде болгон. Жана ошондой эле жана айтылган 300дөн ашык үй ошо карама кирип кеткен. Ошо производствонун чогуу кетип калган да. Ишкананын карамагына. Ооба, берилген. Ошонун негизинде 94-жылы жок, ошол жерде эл жашап атат, анан эле ишкананын карамагына кирип калып атат, туура? Ошондой болушу мүмкүнбү? Ооба, бу жерде контурлар боюнча бөлүнгөн да, 3-4 контурду биригип 68 гектар деп ошо Бөбөк бекитип койгон да. Ошол бекитип аткан убакта эл жашап атабы? Ооба, бул илгертен бери жашап аткан, ага чейин эле. Бул 88-жылы болгон чечим. А элдер 60-жылдардан бери жашап келатышат. 36-жылдан бери жашап келатканда, анан эмнегедир 80-жылы токтоп чыгат да, ошо эл жашап аткан жердеги контурда өзүнө үстүнө кошумча да производство курулган, производство болгон да ал жерге. Ошол менен чогуу бекитилип калат. Ошо мен кагазын ала келдим. Ошо Бөбөккө бекитилип калат. Бирок деп колдонууга деп бекитилет да. Оны бекитилет. Ошонун негизинде 94-жылы бизде проектный институт Кыргыз Мамжер Жолборлуу жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик долбоорлуу институт, мындай айтканда проектный институт Кыргыз Гипрожем деген бар да. Ошолор 94-жылы учет алып жатканда, инвентаризация деп коет да. Ошондо бул жердин баарын фабрика Чолпон деп жазып кеткен. Ошого тиешелүү депчи, мен кагазын алып алдым, интернеттен көчүрмөсү. Бул фабрика Чолпонго тиешелүү деп, ошол производствону киргизип, ошонун ичинде жанагы эл жашап аткан элдин жерлерин баарын кошо киргизип кеткен. Кирип кеткен анын. Тизмеге кирип калган да, мен ала келдим. Ошон баарын кирип кеткен. Так. Ал бүгүнкүгө чейин индустриянын данный боюнча фабрика Чолпонго тиешелүү болуп турат. Дагы деле. Эми фабрика Чолпонго ким ээлик кылат ошондо? Ээси ким? Ээси жанагы айткан Сейдакматов Алтын эже. Каякта ээси сатылып кеткен да, жок. Жок, эже бул организация жабылган жок, действующий. Каякта жабылган жок. Каякта жок, азыр аерде ат багылып, эшек багылып атат да, фабрика жок. Жок. Барбы документтерди ала келдиңизби ошо? Чолпон Сейдакматовго таандык экендиги анык деген. Таандык эмес да, кантип таанисыңар силер таандык деп. Ал Минюстан жабылган жок. Кантип жабылбайт? Дагы эле иштеп атат. Бизан эже мен айта албайм. Ал жаган ал өзү ал действительно канча жыл болду иштебей жатканына, канча жыл болду? Иштебей жатканына мына 98-жылдан бери иштебейт. Анан частично сатылып отуруп, Шаха деген неме бар болчу, чоң склад бар болчу, цех бар болчу, цехтин ичинде ПФА деген германский машинкалар бар эле. Алардын баардыгы каяка сатылды билбейм. Азыр түбөрдү менен жок. Ичи бошпу, эчтеке жок. Ичи боп-бош. Мен баягы комиссия барганда Нурзаман барды. Кимден, Чүйдөнчү, губернатордан. Ошондо мен эшитип бардым, жүргүлөчү, көргүлөчү.
фабриканын ишин көргүлө, мынакей дарбазасын мен охранадан суранып аштырып койдум. Калитканы ачып койчу, мына жерден жөн эле баш багып карап коюшсун деп. Ошол жерге барып баш багып карап койгула десем, Нурзаман, жок, биз жакын бара албайбыз, анан кийин күнөөлүү болуп калабыз. Эмнеге күнөөлүү болосуңар? Эчтекеси жок, фабриканын ишин карап коюш кыйынбы дедим. Анан үстүртөн көрдүк, о, заброшенный болуп калыптыр деген. Бүт бар жогу мондой менин оюмда, мисалы үчүн менин оюмда алтын тарап болуп атышат да, эмнеге элдин тагдырын ойлонушпайт булар? Өйдө жактан баштап эле ошо алтынга кайсы закон срок давности деген жокпу? Биздин бир документибизге 24 жылга срок давности деп Сайдакматованы сураган эмне болуп атат ошо? Официально министерство учетом бул жабыл элек. Жабыл элек деп атасыз, макул, жабыл элек деп атасыз. Ал мен айта албайм. Бул боюнча атайын журналисттик иликтөөдө болот. Аны болуш керек, албетте болуш керек. Бирок сиз айтыңызчы, Сайдакматованын сураганы эмне болуп атат? Эмне кылып бер деп атат бул жерде? Ал жөн эле биздин үстүбүздөн көйгөйүн айтып атат. Силер айттыбы көйгөйүн айтчы ошону. Ал могу айтылган чечим негизинде 80 ошонун жеринде бул бөбөккө тиешелүү деп атат да. Тиешелүү болсо эмне? Бөбөк кана. 328 бүтүн деп атабыз. Чолпон правоприемник. Эмне кылыш керек экен? Үйлөрдү бошотуш керек бекен же участокты? Жок, анын оюнда мындай болуп атат да. Гипроземден карта алыптыр. Биз бардык, Гипроземге бардык, комиссия болуп 15 адам бардык. Барсак бизге Гипроземден берген картасын көрсөтүштү. Биз аны госреестрдан да, кадастрдан начальнигинен да көрдүк. Ким эле Рамазановичтен да көрдүк. Ал да көрсөттү. Картада бөбөк турат дагы айланасында пустой жери болуп атпайбы? Жөн эле пустой жери болуп атат. Анан алтын айтат, мен ошону трансформация кылам дагы, анан силер аласыңар кайра дейт. Ошондой да болчу эле. Кайрадан сатып алат бекенсиз ошону. Кайрадан, мисалы үчүн менин жерим 8 сотук болсо, 1 сотукту $1000 болгондо мен $8000 сатып алышым керек экен. Бул деген акылга сыйбаган бир акмактык. Айыл өкмөт башчысына сөз береличи. Эмне маселе бул жерде? Ошентип кайра сатып алса болобу? Бул бүгүн же кечээ чыккан көйгөй эмес, бышып жетип калган экен. Чечилбей келаткан талаш тартыш маселе экен. Бул 1994-жылкы инвентаризациялык китепке ылайык Чолпон фабрикасына 51,9 гектар жер аянты таандык деп көргөзүлгөнбү. Ошол эле учурда 1994-жылкы Кыргыз Гипроземдин картасында ошо 51,9 гектар бул расмий тилде айтканда мындай населенный пункт деп көргөзүлгөн. Азыр бир жагында населенный пункт деп көргөзүлсө, бир жагында өндүрүштүк багыттагы жерлер деп көргөзүп атат да. Анан ал жерде азыр жалпысынан Чолпон конушунда 1470 тургун жашап атат, 328 кожолук бар. Айыл өкмөт тарабынан бүт кызматтар көргөзүлүүдө, айыл өкмөттө каттоо туруп атышат, ошо өз даректери менен паспорт алып атышат. Кандай десем, бир бардыгында тех паспорттары бар. Ушу кызыл китеп алуу маселе. Айыл өкмөттүн ичинде юристтериңиз бар да? Сурап көрдүңүзбү? Кайсы жак туура экен? Жок, бизде юристтер жок, тилекке каршы. Бул кадастр мамлекеттик мекемесинин өкүлү айткандай, 88-жылкы чечимде мондай деп турат да. Уточнение границасын актысын гана утвердить деп чечим турат да. Утверждение границы деп элечи. Анан бул жерде эч кандай жерди же расмий тилде айтканда предоставить же закрепить деген сөз жок да. Ушунун негизинде ал киши мамлекеттик акт алган туурабы? Мамлекеттик каттоо кызматы, райондук каттоо кызматы ушул туурабы? Бул сактын кантип берип койдуңар, ошону эле айтсаңар жакшы болот эле. Сиз айткан жанагы элдик жашап аткан конушка жанагы жок, калктуу конуш болуп аталабы же ишкананын карамагына киреби бул? Азыр ушул интерес негизинде азыр өндүрүш жерлери болуп турат. Мына срок давности жок, эл жашап атат. Айыл өкмөт айтып атпайбы? Биз көчөсү бар, кадимкидей үй номерлери бар, айыл өкмөттөр бүт баарын жашап атышат элдер. Жашап атат баары. Вопросун башындаган болот атпайбы? Мына мен кагаз бар. Бул 94-жылы проект институт Кайрылы 94. Кыргызпрозем земельный учет отчетунда 94-жылкы бул жер көргөзүп атат. Могу жерде бар. Земли промышленности и транспорта деген учет бар да. Ошол жерде филиал ФПО 68 гектар деп промышленность деп көргөзүп атат. Кеп ошондон болот атат да.
промышленный эми 94-төн бери 28 жылдын ичинде 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы болуп атат. Бир эле ошо эски документти кармап отура бересиңерби силер? Срок давности деген жокпу? Бул токтомдо дагы деле күчүндө. Эмне күчүндө болот? Менин терезе 97 жыл жүргөн да. Вообще, бул дагы деле күчүндө, атмен болуп элек. Кийинкиси жаңы тезилик күчүндө болсо, мунуку жок жарат. Азыркы күндө биз кадастр мекемеси 94-жылкы болгон интернет иштеп жатабыз. Бул эч ким жокко чыгарган жок, действующий. А эмнеге андан бери инвентаризация кылбайсыңар? Аны өкмөт биз эмес, өкмөт токтом менен жокко чыгарат. Биз аны укук жок. Бизге азыр действующий менен иштеп атабыз. Болду. Биз исполнительбиз. Бердибек мырза, эми сиз эл шайлаган да, элдин башында турасыз, өкмөт башчысы болуп турасыз. Сизге чейин эле чечилбеген маселе экен, дагы деле келатыптыр. Эми айыл өкмөттүн ичинде юрист жок деп отура бербей, башка жактан юрист алып келип бир нерсе кылып чечиш керек да бул маселе. Ошо айыл өкмөтүбүз да мамлекеттик деңгээлдеги эки мамлекеттин ортосундагы чек ара маселелери чечилип аткан убак азырчы. Анан элди чурчу кылбай ошону чечиш керек го дейм. Чекитти коюш керек. Бул чечүүгө биз да болгон күчүбүздү жумшап атабыз. Юристтер менен сүйлөштүк, азыр эмгек келиши менен кабыл алып атабыз жумушка. Буну аябай тыкыр изилдеп чыгып, анан кийин туура чечим кабыл алышыбыз керек да. Азыркы могу 88-жылкы чечимдин негизинде деп эле бир топ жерлерди кандай десем мындай орусча айтканда частично эле мамлекеттик акт алып, ошонун негизинде топосъемка жүргүзүп, бир топ элдин арасында түшүнбөстүктөр болуп атат да. Түшүнбөстүктөр эмес, эл түшүнүп эле турат жапжакшынакай эле. Ушу айыл өкмөт болуптур, сени биз шайланган айыл өкмөт деп тааныйбыз. Анан жеринде баягы эли дүрбөлөңгө түшүп, ушинтип кыйналып атса, биздин бир айдан ашып калдığında кыйналып күн түн деп жүрөбүз чуркап. Ошол жергиликтүү чиновниктердин айынан эл жабыр тарткан болсо, мыйзам чегинде ошол жаза алат деген бар экен да. Ошо сенин аракетиң аябай слабый болуп атат да, Бердибек. Аябай аракетиң слабый болуп атат. Эл менен ишиң жок, биз өзүбүз чуркап жүрөбүз да. Анан барган жерге жакшы бардың, баягында ошо водовашняны чечкенде кошо жүрүп, ошол жерден өткөрүп алдың. Анан мына жер боюнча чуркасак сен жоксуң да, өзүбүз эле жүрөбүз. Жок, жер боюнча. Барсак эле айыл өкмөтүңөр жокпу? Силер эмнеге келдиңер дешет экен. Биздин башчыбыз бар да. Кошо барышың керек, кошо келишиң керек, биз менен кошо ушу көйгөйдү айтышың керек. Анан азыр мынакей уландан айтканда да таң калып атам. 94-жылкы чыккан чечим менен дагы ошо чечим күчүндө дейт. Андан кийинки биз 2002-жылы жер титирөөдөн көчүп келген токтогулдуктар жер алсак, 20 жылдан ашык убакыт өтүп кетиптир, срок давности деп жаап койдуңар, бербей койдуңар. А муну кандай срок давности деген жок, жаппайсыңар дагы. Ошо алтын пайдасына чечип унчукпай ошол жакта куаттап отурасыз. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул эми мындан аркы өнүгүш кандай болот эми? Эл дагы деле ушинтип бир айтып коеюн да. Могу жерде эчек айтып атпайбы, ошо жанагы ошо Бөбөктүн жерине, жанагы эл жашаган жерге госак алып коюптур депчи. Анда алган эмес эч кандай госак. Алар тактоо иретинде канча гектар деп гиперземя алып сөйөм кылышкан экен. Болду. Анда эч кандай госак ал жерге берилген эмес. Алтын өзү чогулуш кылып айтыптыр. Менде госак турат. Мен каалагандай болот, башка жериңер сатам деп. Ал өзүнүн территория жанагы бөлүп болот да, контр боюнчачы. Өзүнүн объектилеринде жанагы бул үйдөн башка өзүнүн территория бар, территориясы бар, бектөө деп коет аякта. Ошол жака госак алынган. Биздин 217-контрга да келиптир. Именно 217-ге Бөбөккө госак алынган эмес. 217-ге улан мен уксаң 217-ге барып элдерге чогулуш кылыптыр дагы. Силердин жериңер наракка беракка оош кыйыш болуп кеткен, силер лезгиндер менен урушуп талашып жериңерди тактай албай атсыңар. Мен ошолорду тактап берем дептир. Биз эч кандай лезгиндер менен урушкан жокпуз. Ушул күнгө чейин көчүп келгенден бери ынтымакта жашап атабыз. Биздин ошо чолпон конушунун 50%-ин лезгиндер түзөт. Лезгиндер аябай честный калк, Кудайга ишенген намаз окуган калк эч убакта калп айтпайт. Канча комиссия барды айтып эле атышат, биз намаз читайм, Аллахка верим деп. Анан алтын биздин аякта чырыбызды чечпей эле койсун, биздин жерибизди тактабай эле койсун. Бизге ошол элибиздин тынч эле жашоосуна мешайт этпей, тынч эле бизди таштап коюп эле чыгып кетсин, өзүнүн бектөө жагын биле берсин. Бектөө жакта каалагандай сатты, каалагандай жеди, дагы эле жерге тойбогон катын экен, бул каякка барат билбейм. Эмне деген аял экен? Бир аялга ошо Кудайдын алы жетпей бөрүнүн тиши өтпөйбү? Канча элди ызылдатып койлу, бир аялдан бул законго таяп атат. Бул кадастрда мындай берилген. Анан бул гиперземде мындай берилген, ошо 94-жылкы чечим менен. Андан кийин 2014 дагы бир инвентаризация болгон экен, ал кабыл алынбай калыптыр жогорку жактан.
Анан эми андан бери деле инвентаризация кылынбайбы? Элдер күнүгө жаңыланып атат, дайырга жаңы тамдар түшүп атат, айланасына короодо деле башка үйлөр түшүп атат, ошолордун баарын эч ким тактабайбы? Анан эле мен коромдо бир бурчка салып койгон үйүмдү келип, мынча жериң ашык экен, бул меники деп тартып алса, мен өзүмдү ашып отурушум керекпи? Алтынга тарттырып коюп. Кандай дейсиңер ушу кадастрдагылар жооп бересиңер ар бир жерге? Райондук администрациядан же облустук администрациядан бир адам бул жерге келип ушул окуянын мындан аркы өнүгүшү кандай болорун ушу кандай чечилет, кимдин пайдасына чечилет, айтыш керек эле да ошону. Бул студияга келбей койгонун себеби бул качкандай эле болуп калды. Ошондой маани жараткан. Алтындын качканы, алтын мындан аркы окуянын качканы. кандай болуп чечилет деп ойлойсуң? Эми бул жерде маселе ошол жанагы биз айткандай өнөр жай жер тиркези болуп салынып калган да. Эми ошо өнөр жай деген алып салса болбойбу? Азыр делечи Гипросемге барып элечи. Процедураларчы. Процедураларын анда элди ушунчалык чыңалууга жеткирбей анда комиссия түзүппү же кандай бир жол менен чечсе болобу Бердибек мырза? Эмне кылыш керек эми мындан ары? Эми өндүрүш багытындагы жердин категориясын могул азыркы биздин президенттин жарыялаган жер мунапысына ылайык биздики ошого туура келет. Ошо мунапыс аркылуу биз турак жай багытына которуп алсак, аталышын эле которгулачы, чолпон бөөк дебейли, аталышын эле которгулачы. Райондонбу, облустанбы комиссия түзүүгө өзүңүз талап кылбайсызбы? Райондон комиссиядан барып маселени чечсин. Келип жеринен көрүп кетишти. Канча жол келип атышты, эчтеке чечпей кетип атышат. Келди буга чейин да. Эмне деген чечим чыгарып атат? Показ чечими келдик бизге. Бизге азыр эң туура жол эле ошо биздин жер мунапысы менен багытын категориясын өзгөртүп алышыбыз. Эми мындан аркы окуя, мындан ары өнүгүп, эл деген эл баары бир чыңалууга жетип бир окуялар болсо, жаман нерселер болуп кетсе, мүмкүн. Сиздин башыңызга түшкөн түйүшүк болот, айыл өкмөт башчысы катары. Сиз чуркайсыз дегендей, анан жооп берүүчү органдарга кадастрга суроо берсем болобу? Маселе түшүшү мүмкүн. Сурооңузду бериңиз. Ошо мен берейин деген суроом, 60% элде азыр кызыл китеп бар экен да. Ошол кызыл китепти кантип, кайсы законго таяп, эмне деп бердиңер? Элдердин китебин азыр жараксыз деп атсаңар. Эмнеге жараксыз деп атсаңар азыр эми? Жок, биз жараксыз деп айткан жокпуз. Айттыңар, жараксыз деп айттыңар. Ошо биз мына бардык го. Рамис Рамазановичка келсек, силердин китебиңер жараксыз. Кеченки алып аткандар да токтотуп койду, жаңы алып аткандар да. Бул үйлөрдүн баардыгы негизи документтери бар да. Негизи. Ал жерде буга чейин алдым сатым болуп жүргөн жерлер, үйлөр кадимки айыл ичи. Эгер ишкананын карамагында болсалар документти кантип алды? Ал жерде ошода. Ал жерде адамдар өздөрү куруп берилген, өздөрү курган үйлөр да бар. Ошонун арасында бөбөк курган үйлөр да бар. Жана фабрикалар курчу эле го, өз ведомство. Ошо бөбөк курган үйдө мына мен жашайм. Бөбөк курган үйдө мен жашайм. Айта албайт экенмин, айтор жарымдан азыраак. Демек, бөбөк курган үйлөрдү эмес, ошол жердеги бардык үйлөрдө эле ошондой. Бардык үй ошо аралаш чолпон конушту, бөбөктүн жери деп киргизип коет атпайбы? Аерде частный үй бар, бөбөктүкү да бар. Бөбөктүн үйүндө мына мен өзүм ошол жакта бухгалтер болуп иштеп жүрүп, ошо бөбөктөн алганмын. Айтып атам, калганда да канча көз жашымды төгүп ыйлап жүрүп, ошо бербей коюп, бирөө үй сурап бөбөккө келсе эле бар, тетиги үйгө бар, Бекматова Талайхандын үйү сатылат деп мен үйүм алабыз деп жүрүп, арамдан зор калган мал үйдө. 94-жылда деп атасызбы? Ооба. Ошол учурда Сокулук районунда мамлекеттик каттоо кызматында ким жетекчи болуп иштеп турган? Жоопкерчилик маселеси деген барбы бул жерде? Эмне үчүн ушундай башаламандык алып барып, эл менен элди, мындайча айтканда, ал деле Сейдакматов деле эл да. Эл менен элди ортодо бир элдин баарында колунда документтер бар. Ар бирге тиешелүү, даже тех паспорттор бар, бардыгы базага кирген. Ошол жер бекиткен чечимдер да бар айыл өкмөттүн. Ошол жер ошо ылайыктуу тиешелүү жерлерин бекиткен чечимдер да бар. 2002-жылы Асбаштагы система регистрация деп коебуз, каттоого. Ошондо көбүнө эле жер чечим чыгарылган айыл өкмөттөн. Чыгарып берилген. Бирок болгону могу инвентаризацияда ошо өндүрүш категориясына калып кете берген да. Инвентаризацияда 94-жылы. Эми өндүрүш жүрбөсө, Бердибек мырза. Өндүрүш жок да. Сиз кызыгып сурап көрдүңүзбү? Ал жерде өндүрүш жүрбөсө канча жылдан бери? Ошол өндүрүш болуп эсептелинеби анда? Ошол карамак ошончо 49 канча гектар деп атабыз? 43 гектарга ээлик кылган акысы барбы? 48 гектар. Мисал боюнча Сокулук райондук салык кызматына кат жолдогонбуз. 21-сентябрда бизге берген жообунда 2014-жылдан бери эч кандай салык төлөмдөрүн жүргүзбөйт, эч кандай иш алып барбайт. 2000 канча жылдан бери? 2014-жылдан бери салык да төлөбөйт. Эч кандай салык төлөбөйт. Эч кандай иш да жүргүзбөйт. Демек, эми токтоп туруңуз ушул жерден. Жумушчу орун жок. Юридикалык жактан тактап көрдүңүзбү ошо салык төлөнбөсө
Юстиция министрлигинде өндүрүш ишканасы катары катталып, ошол боюнда атын сактап турганга мүмкүн бекен? Укугу бар бекен? Ал жерде ОСО бөбөк деп турат, бул эми жоопкерчилиги чектелген коом катары катталган. Ал жерде эгер иш жүргүзбөсө нолевой отчет бере беришет. Эч кандай салыктарды көргөзбөйчү эгер. Улан мырза, сиз кандай ойлойсуз азыркы эле суроого? Кадастрга биз жака тиешебиз жок. Ал официально министерство юстиция жабылмайынча ал действующий болуп эсептебейбиз да. Тиешеси жок дейсиз. Кадастр каттап койгонунун себебинен эки жака тең тиешелүү болгонунун себебинен ушул жаралып атат. Ооба, эми ушинтип жазылып калыптыр өндүрүш депчи. Биз жазылып калбаш керек да. Эмне үчүн жазылып? Эми 94-жыл болгону биз айта албайбыз, 94-жыл кандай болгончу. Бирок биз адан чыга албайбыз. Биз аткаруучубуз ошо өндүрүш деп эмне категориясында турат азыркы күндө. А булар калкты корушта. Ошол жерде ошол маселе болуп атат да. Болуптур эми. Кантип чечебиз деп турасыздар эми? Эми жана айтылгандай муна бизге ылайыктап ошо калкты коруштур категориясына. Мунапыс болбосочу дагы деле ушинтип. Болбосо өкмөткө кайрылып отурду башка ошол. Катчолдобойсуздарбы? Мен ошол. Аны которуш керек категориясын. Категориясын которуу боюнча катчолдойбуз, сотко беребиз, кадастрды беребиз сотко, Гипроземди, Алтын Сейдакматованы беребиз сотко. Андан башка айла жок элде. Барабыз барчу жерге чейин. Категориясын которуу боюнча 2015-жылы Сокулук райондук мамлекеттик администрациянын 314-буйругу чыккан. Акимчиликтен макулдук берилген категориясын которуу боюнча. Ошол учурдагы мораторийге байланыштуу кайра артка кайтарылган да. Жерлер трансформация мораторий жарыяланмады беле. Ошонун негизинде кайра артка кайтарылып, ошол боюнча токтоп калган. Кайтарылгандан кийин элдин ээлиги эмне? Жокко чыгарылды беле ошол. Элди конуш жок болуп атпайбы? Жокко чыгарылган эмес. Эл эч ким турак жайын. Жокко чыгарылган эмес десиң, биякта улан айтып атат. Жок, эл жок, аякта пустой жер деп атат. Сен болсо жок, пустой эмес, ал жерде айылып турбайбы? Промышленный жерде бош болуп атпайбы, эч ким жок. Кагаз түрүндө өп калган, так эл жашап атат. Баарын документтер бар колундачы. Техпаспорт, көпүрөк базар сатып алуу келишимдери баары наследство бүт эле бар. Бүт элдин баары документтер бар колдорунда. Бирок биз жана кызы госак дегенде могу производствого келип токтоп калып атабыз да. Калкты коңуштарды которуу ал өкмөттүн укугу. Эмне үчүн ошол убакка чейин ошончолук чыр-чатакка айланып туруп, ошончолук окуя өнүгүп кетиптир, сотко бербейсиздер? Биз буга чейин билген жокпуз да. Баягы жай турмушта жайкырып жашай бергенбиз. Сотко бердиби? Мен түшүнбөй атам да. Жок, Сейдакматова эч жакка сотко берген жок. Келишпестик жаралып атыптыр, бирок эки жактан сотко бербептирсиздер. Биз муну билбейт элек. Сейдакматова жана дрон менен келип алып тапосъемка кылып элди тартып кетиптир да, элди чогулуш кылып айтыптыр. Силердин кээ бирөөңөрдүн жерлериң ашык экен, ошо ашык жерлерди алам дагы кайра өзүңөргө сатам, эгер кааласаңар алгыла деп. Анан биз ошону уккандан кийин кыймылдай баштадык да, ага чейин биз тынч эле жашоодо жерибиз жер, үйүбүз үй, бардыгы закондуу түрдө жашап атабыз, болгону кызыл китебибиз жок деп эле айтканбыз да. А кызыл китепти биз кыргызча оюбузда эми сатпагандан кийин кереги деле жокко деп жүрчүбүз. Анан ошондон кийин чуркап калып эле барчу жерге бардык, кадастрга барсак, Гипрозем бердик, планды дейт, Гипроземге барсак, 94-жылы чыккан чечим мынакей инвентаризация кылганбыз, ушуга таянып атабыз дейт. Менин таң калганым 94-жылга чейинки жашагандардын дагы акылы жок болгонбу? Баштуулар жашаган да, баштуулар иштеген. 94-жылдан бери деле баштуулар мынакей иштеп келатасыңар, элге документ жасап атасыңар. Сокулукка барып документибизди даярдайбыз, барып алып кээ бирлер үйлөрүн залогко коюшуп, ошол жактан кредит алып атышат, кайдымкыдей залогко алып атасыңар, кайра залогтон чыгарып атасыңар, элдики деп. Анан бардык документти жүргүзүп атасыңар да, анан бир ушу Чолпон дегенге келгенде эле бир эле Сейдакматованы болуп калабы. Буга чейин андай жок болчу. Менин күйгөнүм Чолпон иштеп турса дагы мен эч жакка барбайт элем, капа болбойт элем. Чолпон жок. Жок Чолпон. Эч жак жоюлуп кеткен, даже ичинде эчтеке жок. Эчтеке жок. 9 гектар жер пустой, азыр ат тебелеп, эшек тебелеп, болгону бурчунда гана кичинекей теплица бар, ошо турат. Эми кызыл китеп алды деген сөз бардык жагынан мыйзамдуу деген сөз да. Буга эч ким тийише албайт. Беришкен убагында кызыл китепти. Анын ээлиги, мындайча айтканда, мамлекет тарабынан берилген ээлик. Бирок ошол азыр мына Жаңы Жер айылынын тургуну айтып атпайбы? Ошол жерде турган, өзү жашап атып, көрүп атат. Ошондой топосъемка кылам, кайра жер ашыктарын алам, кайра сатам деп аткан маалыматты айтып. Укугу барбы ошого? Ошондой укугу барбы? Бул кызыл китеп алып алгандардыкында ошентсе болобу? Жок, ал эмне болгондо, ал съемка гана кылган. Тактоо иретинде. Ким берди
ошо съемка кылганга уруксатты ким берди? Тапа съемка кылганга. Президент өзүнчө частный заказ берип алат, президент заказ берип алат. Мен аны көргөн жокпуз. Мен угуп атам сизден. Биз деле көргөн жокпуз. Мен да көргөн жокмун. Угуп атам. Ошо айылдын эли айтып атат. Айылдын эли көргөндө. Чогулуш кылган анык да. Чогулуш кылган анык. Айткан анан кылганда жерин тактоо иретинде может кылгандыр. Канча жери бар. Эмнеге тактайт? Кандай акысы бар? Мен аны үчүн айта албайм, просто оюмда. Мүмкүнбү бирок? Кызыл китеби барлардын жерин ашык мүмкүн эмес, мүмкүн эмес. Анын баарын бар биз көзөмөлдө турат. Ал сөз. Келсе айтып бермек, бул съемка кылган. Может быть. Кылыптыр съемка, өзүм мойнуна алды, тапа съемка кылганмын деди. Съемка деген бул жер тактоо эле. Эмнеге тактайт? Аякка акысы кандай тактайт? Ал мен айта албайт экенмин. Ал частный. Кандай акысы бар такташка? Гипроземга заказ берсе, мисалы жерин 15 гектар, 20 гектар деп тактап берет. Макул, кызыл китеби жоктор. Ошол кызыл китепке чейинки документи барлардыкын ошентип жерин тактап, ашык жерлерин алып, эгерде ошол чолпондун карамагында болсо жеричи. Карамагында деп атасыз жана инвентаризация негизинде. Бирок ошентсе болобу? Жерин алса болобу? Алып сатса болобу? Албетте ала албайт. Бул жана мен айтканда могу чечим 80 жыл чечимге таянуу эле. Меники деп жоккан ошол да. Ошол бөбөккө бекитилген. Жок, азыр чолпон эмне кыла алат азыр? Ишкана эмне кыла алат азыр? Жок да, ишкана жок. Ишкана жок. Жок, ал ишин жүргүзүп аткан турбайбы? Демек, элди чогултуп, силерди документиңердин чогулуштан башка кыймыл аракет болгон жок. Чогулушту айткандыр, бирок адам башка арзылган жок. Эмне үчүн анда документтерин чыгарып бербей атасыздар? Биз учет боюнча промышленность. Кызыл китеп жасабай атасыңар, азыр баргандарга кызыл китеп бербей атасыңар, токтотуп койдуңар, бербей. Бизде учет боюнча иштейбиз да. Бизде учетто өнөр жай жетилкеси болуп тасып болуп турат. Ошол убагында оңдолбой алганда 94-тө жазып кетсе болмок, оңдоп түзөп кетсе болмок да. Бул проект несилки президенттиги бар Бишкекте. Ошолор оңдоп кетсе болмок, факт насип келе атат ушундай. Аны өзгөртүү, категория котору бул өкмөттүн укугу. Ошо менен иштейбиз. Эми ушунча келишпестикке чейин такалып атыптыр, Бердибек мырза. Сизден эмне иш аракет болуп атат эми бүгүнкү күндө? Сиз кабинетиңизде тыгынча эле отурбасаңыз керек, монча келишпестик, монча айылыңызда мончалык чырчатак болуп аткандан кийин сиз деле бир нерсени ойлонуп аткандырсыз, пландап аткандырсыз. Кандай мындан ары эмне болот эми? Мындан ары биздин мунапыс боюнча жобого ылайык эгер турак жай салынган аянтча бир жеке менчикке таандык болсо, ошол жерде жашап аткан кишилер өзүндө колунда бар документтер менен барып райондук комиссия документтерин тапшырыш керек. Биз азыр ошо бөбөк фабрикасынын өкүлү менен бир нече жолу сүйлөштүк. Ошол өзүнүн территориясын айыл өкмөттүн баласын өткөрүп берүү боюнча бир нече жолу жолугуп сүйлөштүк. Эч кандай макулдук бербей жатат. Эми бизде бир эле эмебиз калды, сотко эле кайрылабыз. Качан? Жакын күндөр азыр документтерин бүт 94-жылкы жылдан баштап бүт тактап тыкыр уштогу элдин пайдасына чечип бере турган кылып даярдап алып туруп жакын күндөрдө беребиз. Чечип бере тургандай кылып деп атасыз. Анан эмне 1-2 деп санап бере аласызбы? Эмне далилдериңиз бар? Канткенде сиз ушундай айыл өкмөттүн баласына өткөрүп алса болот экен деген сыяктуу суроолорго кызыгып көрдүңүзбү? Могу 80 мен эме кылганыбыз, могу 88-жылкы чечим бул жерде эме деп турат да. Бул жерде эч кандай жерди берүү жөнүндө кеп жок да. Просто утвердить границы земельного участка. Утвердить акт земельного участка деп эле турат да. Ишкананын карамагында. Ишкананын карамагында участок границаларын гана тактоо актысын бекитүү жөнүндө гана болуп турат да. Бул жерде эч кандай предоставить же закрепить деген сөз жок да. Кайсы ишкананын, закрепить деген жок болгондон кийин демек эмне үчүн эмне тоскоолдук жаралып атат анда документтештирип койгонго тургундарды? Ошо жана ат эле чечим, так чечим жок экен. Ат эле. Жок, ошонун негизинде бөбөк фабрикасы деген атын эле алмаштырып койсочу. Өнөр жай ишканасы болуп өтүп кеткен да. Кайрылуу өнөр жай ишканасы. Каякта ишкана айланып кеткен улам. Эми учет түшүнүп атпабы? Мына мажема алып келип, мына фабрика чолпон деп өнөр ишканасы деп. Койчу айланайын кагазыңды биякта өтүп кеткен. Элдер кызылдай күйүп атса кагазыңды айтасың. Өкмөт бекиткен муну. Бул интерсе өкмөт аркылуу правительство аркылуу бекитилет.
Анан кийинки 10 жылда жүрүп керек болчу. Азыркы менин малда 2014-тө башталган. 28 жыл болду. Кана өзгөрүлгөн эчтеге жок. Инвестиция башталган, анан токтоп калган. Ошон үчүн негизинен ал аягына чыкпагандан биз 94 жылкы интернет иштеп атабыз. Бат мен болгон жок, ушуну иштеп атабыз. Ушуга таянып атабыз. Срок давности деген жоготконуңарга. Эми бул жакта срок давности жок эже. Кептин баары ошол сиздердин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кандай кыймылдаганына жараша ошондой чечилиши мүмкүн экен, тагдыр ошого байланыштуу экен да. Биз буларга кадастрга да ишенбейбиз, Гипроземге да ишенбейбиз, айыл өкмөтүбүзгө да ишенбейбиз. Бул бала жаш бала. Жаш бала менин балдарым эле тең бала, бул дагы жакшы жер жөнүндө биле албайт. Биз колубуз каяка жетсе, бутубуз каяка жетсе, үнүбүз каяка жетсе кайрылабыз. Жалпы элдин атынан мен ошо алтынга айтып кетер элем Сейдакматовага. Жакшынакай боло сый менен элди тынч ордуна коюп кете берсин. Анан өткөргөн жагын биз өзү документтерди чуркап жүрүп, айыл өкмөткө өткөрүп алабыз. Бизге тоскоолдук кылбасын. Жакшынакай тынч жашап аткан элге тоскоолдук кылбасын. Алтынга эмне керек? Андай кыйын экен, гүрүлдөп иштеген убагындагы сонун канча жумушчулар камсыз кылган фабриканы ордуна восстановить этпейби? Чоң сайдык сатылып кетти. Миңдеген балдар Жакшынакай болуп тарбияланган сайдык сатылып кетти. Ошол жерде бир Тажикстандан келген тууганыбыз 3-4 баласы менен бир сайдыктын ичинде семьясы менен жашап атышат. Айланасын коргондоп алышты. Ошолорго силер документ жасап бердиңер да. Мен чыгып бердиңер да. Кыйын болсо ошолорду кайтарып бергиле. Мамлекеттикин. Мамлекеттик анын бардыгы. Анан элдин баарын иш менен камсыз кылып, анан алтын ошондо мунун баары менин жерим десе, анда мен болуптур сенин жериң дейт болчумун, макул болот болчумун. Эл иштеп атат, элдин жери болуптур. Өнөр жай жер экен, биз макулбуз, иштейбиз, мейли. Светиң 5 сом болсо 5 сом, 10 сом болсо 10 сом төлөйбүз дейт элек, макул болот элек. Эч жакан олок төлөбөсө, же элди иш менен камсыз кылбаса, же сайдыгыбыз иштебесе, чолпон жакта балдардын жашагандардын сайдыгы жок, центр жакка барса албайт. Центр жакта өзү элдин балдары батпай атат сайдыкка, каяка алат? Эң чоң көйгөй. Андан чоң көйгөй ошо фабрика чолпондун клубу бар болчу, клуб да сатылып кеткен. Бул деген клуб деген элдик болуш керек да. Маданий борбор элдик болуш керек эле. Ошонун айланасындагы аябай кучак жеткисин, ондо 2 киши кучактаса жетпеген жоон теректер, бактар бар эле. Ошондон 40ты кыйып кетти алтын. Мунун ишин каяка барып арызданабыз, кимге барып арызданабыз, ким угат билбей калдым мен. Ошо 40ты кыйып кеткенде мен барбай калдым, мен көрбөй калдым да. Ошол территорияда беле. Ошо клубтун айланасында. Эми барсак мына комиссия менен барып көрүштү. Качан кырды эле муну? 1 ай боло элек. 1 ай боло элек. Ал бак куурап калса же күйүп калса же шамалга куласа мен каршы болбойт болчумун. Биз кыйып атканда жерине барып, комиссияна барып кароо жүргүзгөн. Экологиядан бүт тийиштүү уруксат кагаздары бар экен. И ошол жерге эле өзү жеке менчик жөнүндө көөлөгөн көчүрмөлөр да тиркелген экен. Фальшивый ошонун бардыгы фальшивый. Ошол уруксат кагаздары менен мен мынтип айтат элем түз эфирден элгечи. Ошол ким уруксат бериптир деп атасың? Экология. Экологдор уруксат бердиби? Ошо экологдор өздөрү соучастник. Эмнеге өздөрү номер коюп кетип, биз бир бута кыла албай атабыз, Бир бакты сурап барсак, эже уруксат бере элек экологдор номер коюп кеткенде бербей атасыңбы? Ооба. Элге жок бербей атасың. Азыр 40 кыйып кетсе, экологдон уруксат бар экен, кагаз бар экен деп атасың. Сен ошо экологго чалы өйдө жака аябай чырылдап чалган жоксуң. Мынтип биздин айылыбыздан бакты кыйып кетип атат деп жүрөгүң ооруган жок. Мына жашоочулар биздин жүрөгүбүз ооруп атат. Бердибек. Жок, ал жер жеке менчик. Ошо 40 бактычы 40 түтүнгө берип койсо, 40 түтүн кыштан чыгат болчу отун кылып. Мына бир эле киши пайдаланып кетип атат. Ошонун ичинде экологдор бар. Өздөрү сатыштуу, аны стройматериал кылыштуу, анын ар жагын өздөрү билишет, бир Кудай билет. Бизге караңгы токой. Ал жерде жеке менчики жөнүндө көөлүктүсү бар. Мамлекеттик актысы бүт уруксат кагаздары тиркелген. Кайсы фабриканын директорунун анан кагаздары болот айланайын Бердибек? Ушу мен бүгүспөгүнчө кайсы фабриканын директору? Жана айтып атпадыбы? Частичный госактысы бар экен. Бизге ошол тиркеп бүт уруксат кагаздары менен келип кыйыптыр. Биз эч кандай жолтоо болгон жокпуз. Себеби бүт уруксат кагаздары бар экен. Биз беребиз сотко. Эми ошо теректи кыйып кеткен бактын орду где-то 9-10 сотук бар да. Эми ошо жерди эки бөлүп сатам деп атыптыр. Биз саттырбайбыз. Биз ошо жерге сатууга даярдалган. Сатууга даярдап атат. Ошо бактарды кыйып туруп, биз сатканга жеткирбейбиз, соттошобуз. Ошо жерди сайдык салабызбы, башка кылабызбы, айыл өкмөткө өткөрүп алып туруп, элге пайдаланабыз. Бербейбиз. Каяка жетебиз, каяка чейин барабыз, арызданабыз, сен кошо барасың. Ошону чечесиң. Айыл өкмөт катары. Эми мындан аркы мына жер маселеси, документтештирүү маселесине байланыштуу эл кандай кадамдарга барасыздар мындан ары? Эл азыр ошо мен ошончо миңден ашык жашап аткан эл мени ошо өкүл кылып жиберди. Мен ошо элдин үн жеткизейин деп атай келип аткандан кийин биз бутубуз жеткен жерге чейин, үнүбүз жеткен жерге чейин барабыз, кадастрды сотко беребиз, гипроземди сотко беребиз, алтынды сотко беребиз.
Биз менен кошо айыл өкмөт чуркайт. Чуркабаса айыл өкмөтүбүз да жазага тартылат байкушумай. Чуркайсың. Элдин көйгөйүн чечиш керек. Болбосо Кипразем бизге бөбөк, чолпон бөбөк дегенде жок кылып салсын. Ошондо биз бөбөккө карабай калабыз. Мага десе бөбөгүн кандай пайдаланса ошондой пайдалансын. Бөбөктүн айланасында жолдун бияк бети болуп бөлүнөбүз да. Ошо бөбөктүн өзүнүн айланасындагы жерлердин бардыгын, жайыт жердин баарын сатып каалашынча акча кылды. Эми ошо акча менен тоюп жата бербейби? Биз жакка эмнеге тийишет? Тынч жашап аткан элге. Ошо бизге атын өзгөртүп бергиле. Ошондо бизге тийишпей калат. Чолпон анан кийин бизге өнөр жай жери дебей эле. Өнөр жай жер эмес. Ал жил массив. Кайдымкыдай жил массив. Эмне далилдер керек? Эмне керек? Эгер деп айтпайсыз, трансформация болсо, ошондо негизинде бул айтпайм, босо жана босо бөбөктүн өзүнүн жери бар. Чисто производство деп коет да. Ал эми ошол жолдун ылкып эти бул эл жашаган калк. Чогуу кетип калганда, эгер трансформация болсо, ошо эл жашаган тиешеси жок эле үйлөр кирип кеткен жөн эле. Трансформация болот, бөбөгү жок болуп калат да, айтканда ал тиешеси жок болот. Трансформация болсо, Кудай буйрса, өтүп кетсе, эми жолдун аркойсу болсо өзүнчө трансформация кылып берсе болбойбу? Болот. Эгер ошо жана трансформация ошо да, ал өзүнчө кетет. Өзүнүн жери кала берсин, промышленность болупчу. Ал экиге бөлүнөт да, эже айтканда алды жагы, үстү жагы. Үстү жагы кала берсин, ага тиешеси жок. Мейли бөбөк кала берсин, өзүнүн ишин кала берсин. Ал эми ылды жагы калдуу жана трансформация болсо, бул бөбөк эмес, калдуу конуштар жери болуп калат. Болгону ошол да, жок болуп кетет да. Чындап законго таяп карасачы улан, ошо бөбөктүн айланасында сатылган жайыт жеринде үйлөр дагы тиешеси жок буга. Фабрика иштебегенден кийин бул менчик дегенди алып салса болбойбу алтындан? Бул кайсыга таянып менчик болуп атат? Кайсы фабриканын директору болуп атат? Өзүнүн күйөөсүн биздин убагыбызда мен иштеп аткан убакта Тургунбек Дүйшөнкулов директор болчу. Мага жолдошум мага доверенность менен өткөрүп берген ген директорлукту дейт. Болуптур, Дүйшөнкулов иштеген убагында, фабриканын убагында азыр инсульт алып коляскада отурат, сүйлөбөйт. Анан бул аял ошого кол койдуруп алгандагы мен ген директормун деп өзүнчө эле намазын окуп жүрөт. Анан буга эмне закон жокпу? Законго тартпайсыңар, жокко тартпайсыңар. Териштирип түбүн эл үчүн чечпейсиңер бир жагына. Бул элдин пайдасына чечиле турган нерсе. Мен эле мына законду өтө катуу түшүнбөсөм деле мен сезип турам. Кичинекей эле бир жерден элдин пайдасына чечилбей турат да. Ошо силердин күнөөңөр. Келип бергениңиздерге рахмат. Иштетем, мамлекетке да пайдап келем, өзүм да пайда таап, элди да жумуш менен камсыз кылам деп кээ бир ишкерлер 1 гектар, 2 гектар жерди сурап ала албай жүргөндөр бар. Ишкерлик кылат элем деп. 49 гектар жерди ээлеп, же канча жылдан бери салык төлөбөй, же элди иштетпей, же элге тынчтык бербей, мындай фактылар көп эле болсо керек. Бирок мамлекеттик органдар албетте иштеп элдин тагдырына балта чаппай, мындайча айтканда, ошолордун маселесин чечип берет деген үмүттөбүз. Айрыкча ушу жергиликтүү бийликтердин чоң орду бар. Бердибек мырза, айыл өкмөт башчысы, сиз башында туруп ушул маселени чечишиңиз керек экен. Рахмат келип бергениңиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Сокулук районундагы Жаңы Жер айыл өкмөтүндөгү жер маселеси, аны документтештирүү маселесине байланыштуу чыр чатактуу бир көйгөйдү сиздердин алдыңыздарга тарттык. Бул эми тийиштүү органдар тарабынан албетте изилденип, иликтенип, документтештирип берилер деген ишеничтебиз. Бул боюнча биз дагы журналисттик иликтөөнү алдыда кылабыз. Албетте эл болсо ошол 1,5 миңге жакын элдин атынан арыз келип түшкөн. Мына ушунун негизинде биз журналисттик иликтөө кылып, ушул маселенин түйүнүн чечкенге да аракет кылабыз. Сиздер болсо бизге ЛТР телеканалына кайрылып туруңуздар. 670168 номерине ушундай социалдык көйгөйлөр, чейленишкен маселелер болсо кайрылсаңыздар, биз тийиштүү органдарды чакырып, ушул жерде чогуу талкуулаганга аракет кылабыз. Бизди кайталап көрөм десеңиздер, ЛТР телеканалынын YouTube каналынан, Facebook каналынан кайрадан көрсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.